менен сүйгөндөн ыйлап атат деп ойлойм. Мен негизинен Гайдар мектебинин баардык мугалимдерин чын жүрөктөн сыйлайм. Жашоодо негизи чыныгы жакшы адамдар, жашоодон да жакшы таанийм. Анан дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат деген макал бар. Бирок мен бүгүн только күйдүрүп айтайын деп атам. Эгер сүйдүрүп же башкача айтсам, менин сөзүм жетпей калат. Мага негизинен ушул мектептин системасын мурдатан жаккан эмес. Айла жоктон гана окуп жүргөм, анткени башка вариант болгон эмес. Бардык мектепти айта албайм, бирок биздин мектепте англис тил сабак окулат. Бирок результат 0 же 1%. Физкультура сабагына атын айтпайм, бирок акайыбыз алкоголь жуттанып же спирт жуттанып келгени бул 100% уят мектеп үчүн. Тереңде сыртта тамеки чегип турган агайлар, силер окуучуларга тамеки чекпе деп айтканы морально укуңар жок. Ушуну айтайын деген мурдатан. Эми элестетип көрөбүз. 10 жыл мурда телефон колдонгонсуңар, кнопкалуу телефон болчу. Азыркы телефондордо карагыла, смартфон, отпечатка, Google, полный информацияны табылса болот. Элестетебиз, 10 жыл мурдагы мектептин образованиясын азыркы образование менен салыштырып көргүлө. Айырма жок, өзгөрүш болгон жок. Мен сөзүмдү сүйлөптөйм. Урматтуу мугалимдер, мен сөздөрүмдү туура жагынан кабыл алып, туура түшүнгүлө. Буга чейин бул сөздөрдү менден башка эч ким айта алган эмес. Айткандан коркот болсуңар. Силер мени жаман көрсөңөр, силерге да мага да пайда жок негизи. Эгер билимиңер жогору болсо, мени туура жагынан түшүнгүлө. Эгер мени жаман көрсөңөр, анда айла жок. Аплодисменты. Так.